Саламатсыздарбы, Базар баасы YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына ошентип бүгүнкү чыгарылышыбыз Кытай өлкөсүндөгү эң чоң ашканалардын бири түрк туугандардын ашканасына келдик. Болушунча адал тамак, адал нерсе жегени келдик. Эми бул Кытай мамлекети болгондуктан болушунча жакшы тамактарды карап жебесең өзүңүздөр билесиздер. Бул өзүңүздөр көрүп турган кытайлык кыргыз Арзыбек. Буну өзүңүздөр көптөн бери көрүп жүрүп тааныйсыздар. Оларыңыздар болсо ушул жигитке берсеңиздер болот. Бул отурган Телебалды акабыз Бишкектен келген. Бул абжебиз. Бул алдыңыздарда турган Арзыбек кытайлык кыргыздын келинчеги Мейизхан. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргызстандык кыргыз элим, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Дагы эле ошо кытайлык уулуңар Арзыбектен салам. Ошол бир аз убакыттан бери эми Базар баасы YouTube каналында силер менен көрүшө албадым. Бүгүн негизи аябай кубанып отурабыз да. Эми биякта өзүмдүн байкем, өзүмдүн эжем Кыргызстандан келип, ошол биз таанышкалы 2 жылдай болуп калды. Эми жакшылап таанышып, бир туугандай болуп иштешип жүрөбүз. Эми бүгүн эми аз болсо дагы колдун келишинче эжем менен байкеме бирге болуп, товарларын алышып дегендей жакшы жумуштарды бүтүрүп атабыз. Эми бул жерге келип тамактанып, жакшы муңдашып, сырдашып отурабыз. Ошо туугандар дагы айтып келсек, Кытайга келгидей болсоңор келе бергиле, негизиче эч кандай эле кыжалачылык жок. Биякта ошол бизге окшогон кытайлык кыргыз туугандарыңар бар, алдыңардан чыгып тосуп алганга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Эми калган сөз кезегинде ошол байкем менен эжеме берейин, өздөрүнүн оюндагы кайсысы дегендей. Gülüm. Müdür Fülevzem ve Arzuek menен tanışkanlığımızga çınında bir 2 yıl olup kaldı. Gelgen sayın jakşı tozu kalıp, jakşı uzatıp, bolgon jerde bir arzan tovarlardı alıp berет. Rahmat sağa gelgen sayın ejem baykemde tozu kalıp, kayda bolbosa aparıp, işlerimizni бүтүрүп салып жөнөтүп коёт. Бүгүн мына жакшы товарларды тандап алып алдык. Мындан келип мына тамактанып эми силердин сабызга бир нерсе салып, ушу маектешип сүзөшүп отурганыбыз. Кай жерден дагы эртең эмнет алабыз, ошолорду билип деп. Баарыңарга салам. Мен болсо көп жылдан бери каттайм, бирок 2-3 жылдан бери Арзыбек иним менен Мейизбек сиңдимди таап алгам. Аябай кубанычтамын. Аябай бир туугандай катышам. Мен Кыргызстанга барганда мактанам. Мен бир тууган иним менен сиңдиме жолугуп келбедимби деп. Эмнеси плюс да, эмнеси жакшы болду. Мен мурункудан да арзан нерселерди таап алдым да. Аябай билбеген жерлеримди да көрдүм да. Эми бул жерди өзүңөр көргөндөрдүн баары билсе керек, канча ай айланса дагы бүтпөйт да. Анан ошондон баягы кандай жолукса эле ошондо алып кете беребиз да. Ошонун 2 айырмасы бар экен да. Бул иним менен сиңдим ошонун эң арзан, пайдалуу, сапаттуу жерин таап берет экен. Мен ошого күбө болдум. Мурунтан эле барып жүргөн жок десем деле жарашмак да. Бирок 2 жыл мурун арзан жерди таап алып, биз кымбат алган жерибизди эле арзан таап алдык да. Ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Мен 100% ишенем. Аябай сүйүнөм. Өзүм бир туугандай болуп эле ар бир сторисме чыгарганда дачы мен иним менен сиңдиме жолугуп келдим депчи. Элизде дагы сагындым, келбейсиңби деп турат. Сыймыктанам. Ар бир жомок кылып айтып берем мен тиги барып досторума, жакындарыма жомоктой кылып айтып берем да. Мен элдерди айтмакмын, бул реклама деп деле ойлобойм, бирок өзүмдүн жеке оюм. Аябай арзан жер, анан сапаттуу жер, өтүмдүү акыркы товарларды, акыркы өтүүчү бизде орусча айтканда мода же болсо тренддеги товарларды ошо Арзыбек көрсөтө алат. Былтыр ошондой адамдар менен жолукканбыз. Өздөрү келиптир. Ооба, пирогчибиз бар деп алышат экен да. Эми жакшы ал деле сонун. Бирок мен өзүм жеке күбө болдум. Жашоодо кыйналды.
мына өзүбүздүн эле Жунхай базарынан көрдүм. Кыйналды. Баягы товарын сата албай калды, анткени кымбат алып алыптыр. Переводчиктин кызматы башка, буякты билген адамдын кызматы башка. Ооба, туура айтасың. Ошону алмаштыра алышат. Эй. Болсо да болду деп ойлойбуз. Туура айтасың, аябай туура ошону алмаштырышат экен. Мен былтыр деле ойлоп койгом, депчи, анан көп эле адамдар бар дайым, макул өзү адам өзүнүн каалагын кылат да. Анан макул деп койгом, бирок өзү мага айтты, жаңылыптырмын, ушинтсем болмок экен деп анан дагы эле сунуштаганбыз. Ушундай Арызбек менен Мейисхан туугандарыбыз бар. Барсаңар эң жакшы жери өзүн бир туугандай кылып эле тосулушат, карагычы. Міне Туугандарга келгенде эле келет десиздер да. Ооба, кадимкидей эле беймарал келебиз. Переводчик издеп, кайтып кандай Жок, міне биз өзүбүздүн баягы иним менен сиңдим бар деп 100% ишенип алып келебиз. Эң жакшы жери. Эмнени каалайм? Ийгилик каалайм. Бул иним менен сиңдиме Элиза бактылуу болсун, силер көп балалуу болгула, ишиңерге ийгилик, силерди бийиктиктен гана көрүп туралы, аябай азамат жигит, сиңдим, сиңер, иним сиңдим. Сыймыктанам силер үчүн. Анан Арызбекти Кыргызстанга чакырып атам. Кыргызстанга сөзсүз кел деп. Барар менен эле менин үйүмдө жүрөсүңөр, биздин үйүбүзгө жүрөсүңөр. Эч кандай эки жакка барбай эле, түп-түз барып эле жашайсыңар. Бир ай, 2 айлап каалайсыңар ош жерден дагы көрүп, иштеп, байкап туугандарыңарды жолуктуруп деп айтам. Булар кадимкидей сүйүнөт. Кыргыздарды көргөндө аябай сүйүнөт да, өздөрүнүн бир тууганын көргөндөй сүйүнүшөт. Ар бир адам сусайт да өзүнүн жерине, элине. Ооба. Кыргыз да бар. Ооба. Туура айтасың. Мынау жаныңызда отурган бул Кытайлык кыргыз Мейисхан сиңдим. таза кыргыз бул. Ооба. Кыргыз туугандарыма иштерине ийгилик, кең соолук, бакыт, байлык каалайм. Ар бир кылган ишинен мындай оңуштуу болсун ойлойм. Кытайга келсеңиздер, журналист бар. Байкем менен эжемди тосуп алгандай, жана силер тосуп жаштыктай арзан, жакшы, сапаттак товарлар менен тааныштырып беребиз. Анан бул эжемдин дүкөнүнүн ордун айтып коеюн. Бишкек шаарында Лебединовкада проспект Жеңиш көчөсүндө, Жеңиш проспектисинде 120-122 деген Майком атындагы дүкөнүбүз бар. Ал дүкөндө базар баасынан арзан баардык товарлар бар. Ушул жактан оптум апарып элем. Арзаныраак бересиздер да. Ооба. Базар баасынан арзан, өзүбүздүн дагы дүң соода кылуучу клиенттерибиз бар. Ош жерде дүң алып кетет. Бул жакта эми сапаты өтө жакшыларын алып келип атасыздар да. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, көрүп атасыздар. Ар жакта көрүп атасыздар. Колубуздун келишинче аракет кылып ошо сапаттуу товар алып кетип атабыз. Мукмандан бир көргөндөй, бир көрүп алган башка да бар. Ооба, туура айтасың. Көрүп алып, колубуз менен кармап, Көрүп алган кайсыга жакшы сапаттуу экенин билесиңер, анан ошон үчүн мындай сапаттуу барат экен. Instagram немеден жаптан заказ бересиң, ал ээси окшобой калат. Бияктан бирөөнү көрсөтөт, бирөөнү салып ийет. Андайлар көп. Ошон үчүн өзүңөр келип, өзүңөр менен көрүп, тандасаңар, мына ошондо сапаттуу товар болот.